УКМК Бишкектин 2 жол инспекторун кармады. Маалыматка караганда алар кыргызстандык жарандын унасын айып курууга киргизбөө үчүн 27 000 сом алышкан. Муну менен чектелбестен автоунааны жеке максаттары үчүн пайдаланышканы айтылды. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалымат булагы УКМК пресс борбору. Бишкектеги дагы 2 окуу жайдан бомба издеп жатышат. Бишкектен 2 билим берүү мекемесине бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөнүн 24 ички коргоо органдарынан билдиришти. Буга чейин коргоо кызматкерлери Борбор калаадагы авиа мектепте жардыруучу зат издеп жатканы маалымдалган. Жеринде саперлер, кинологдор, тартип сакчылары жана дарыгерлер иштеп жатат. Бомба тууралуу маалымат Октябрь районундагы Кыргыз улуттук консерваториясына жана Борбор калаанын Ленин районундагы Элералык медициналык окуу жайында түшкөнү маалымдалган. Маалымат булагы 24 Шашылыш билдирүү. Жакынкы 1 саат аралыгында Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болот. УКМ шамал учурунда электр чубалгыларынан, бак-дарактардан, жарнама такталарынан алыс, коопсуз жайларда болууну эскертет. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Ысхата районунда 108 түп бак-дарак уруксатсыз кыйылган. Ысхата районунун Красная Речка айылында 108 бак-дарак уруксатсыз кыйылган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология министрлигинен билдиришти. Бул мыйзам бузуу боюнча 147 373 сом зыян келтирилген. Материалдар Чүй облусунун Ысхата районуна өткөрүлүп берилген. Маалымат багы Сереп медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Баткенде курулуш компаниянын директору алдамчылыкка шектелип кармалды. Баткенде курулуш компаниянын директору бир нече алдамчылык фактысына шектелип кармалды. Бул тууралуу ЭМден билдиришти. 2022-жылдын сентябрь айында Аксай айылындагы 9 үйдүн курулушун жүргүзгөн курулуш компаниясынын 1990-жылы туулган директору 2023-жылдын март айында Баткен шаарынын тургунун темир иштетүүчү цехинен 1 403 сомдук темир курулуш материал сатып алып, акчасын берерин айтып, безин жашырып кеткен. Натыйжада жабырлануучуга өлчөмүндө зыян келтирилген. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле арыз менен Баткен шаарынын тургуну кайрылып, 2022-жылдын октябрь айында курулуш компаниянын директору күнүнө 20 сом деп 100 опалубка алып, 2023-жылдын көз мезгилинде 50 опалубканы бердирип жиберип, калган 50 опалубканы жана ижара акысын бербестен качып кеткен. Натыйжада жабырлануучуга 250 000 сом өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Бул факты боюнча алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү Бишкек шаарынын аймагынан кармалды. Маалымат булагы Сереп медиа.
Бишкек-Ош трассасында ичин айдоочусу жок фура жүрүп кетип, сууга түшүп, көпүрөнү сүзүп токтогон. Кыш 15 сентябрда болгон. Анда Оштон Бишкекке бараткан айдоочу жанындагы киши менен төө ашуудан түшкөндөн кийин жол жээгинде ашканага тамактанууга кирип кеткен. Курсак тогузуп чыккан айдоочулар фураны таппай калышкан. Жүк ташуучу автоунаа аккан суудун көпүрөнүн жанынан табылган. Көрсө айдоочу фуранын кол тормозун тартпай коюп, машина ылдыйыштан жүрүп кеткен. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Маалымат булагы Спутник KG. Казакстанда аял багып алган балдарын кул кылган. Казакстандын Жезказган шаарында аял 2008-жылы 3 жашы 7 элек баланы багып алган. Бул тууралуу Тенгриньюз жазды. Бирок ал эки уул бир кызды мал багууга, үй жумуштарын жасоого жана темир чогултууга мажбурлаган. Эгер алар иштерди жакшы жасабаса, ортук мук алган. Бул тууралуу короо кызматкерлери билип, Улуу Тау облустук прокуратурасына кабарлап, жашы 7 электердин иштери боюнча сот аялды 4 жылга эркинен ажыраткан. Маалымат булагы Сереп Медиа. Казакстан Республикасынын 308 баш 20 мүйүздүү мал жандыктарын мыйзамсыз өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК жана чек ара кызматынын 2029 аскер бөлүгү менен биргеликте Талас облусунун чек ара тилкесинде мыйзамсыз аткезчиликке каршы алдын ала иш-чараларын жүргүзүү учурда 2024-жылдын 12 сентябрында Чоң Капка чек ара заставасынын аймагында Казакстан Республикасынын Кыргыз Республикасынын аймагына 308 баш 20 мүйүздүү мал жандыктарын мыйзамсыз өткөрүү учурунда Кыргыз Республикасынын жараны АУН кармалды. Азыркы учурда УКМК тарабынан жогоруда факт боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Гум соода борборунда маймыл качып, жумушчуларга кол салган. Бишкек шаарында Гум соода борборундагы зоопарктан маймыл качып, соода борбордо иштеген жумушчуларга кол салган. Видеодон жабыркаган жумушчунун денесиндеги жаракаттарды жана окуя катталган жердеги канды көрүүгө болот. Маалымат булагы Сокол Медиа. Ливанда пейджерлердин массалык жарылуусунан 2000ден ашык адам жабыркап, 8-и көз жумду. Жабыркагандардын арасында Ирандын Ливандагы элчиси Моджава Амани бар. Ал Жазера маалыматындагындай аппараттарды жардыруу Израилдин атайын кызматкерлеринин операциясынын натыйжасы болушу ыктымал. Буга чейин Хезболла тобунун лидери Израиль менен чектеш аймактарындагы смартфон колдонбой турууга чакырган. Анын айтымында Израиль армиясы жабдууларды бузуп көрүүгө мүмкүндүк берген технологияга ээ. Дагы бир версия боюнча пейджерлерди Хезболланын мүчөлөрү жашыруун билдирүү менен алмашуу үчүн колдонушу мүмкүн. Аларда өзүн-өзү жок кылуу механизмдери болушу ыктымал. Израиль Хезболланын жооп беретинде чабуулун күтүүдө. Маалымат булагы Спутник KG.